Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү биздин өтө турган темабыз үй тиричилигинин технологиясы. Үй кандай курулат? Келгиле балдар, биз үй курардын алдында ген план чийгенди үйрөнөлү. Экрандагыдай көргөндөгүдөй биз ген план даярдап алышыбыз керек. Үй курардын алдында жана экрандагы көргөндөй каражаттарды үй салардын алдында даярдап алышыбыз керек. Түрдүү каражаттарыбызды ушундай болгон экрандагы көргөндөй каражаттарды даярдап алгандан кийин биз сала турган үйүбүздүн пайдубалын курушубуз керек. Ал 1 метр тереңдикте жана 1 метр бийиктикте болушу керек. Анткени тоң болгондо пайдубалды бирдей абалда кармап турганга, туруктуулугун сактап турганга керек. Азыркы жашоо турмушубузда жыгачтан да курулган үйлөр бар. Түрлүү карап көргүлө жыгачтан салынган үйлөр. Бул илгертеден келаткан жыгачтан курулган үйлөр. Жыгачтан курулган үйлөрдүн тез жана бат курулушат. Азыркы заманга жараша ылайдан да курулган үйлөр бар. Ылайдан жасалган курулуштардын артыкчылыктары көп болот. Ылайдан жасалган курулуштардын ичинде дайыма жагымдуу атмосфера болот. Жылуулукту жакшы сактагандыктан температураны теңдеп кармап турат. Абанын нумдуулугу дайыма турактуу абалда сакталып турат. Курамында зыяндуу заттар болбойт. Ылайды даярдоо үчүн аз күч жумшалат, акча каражаты дагы көп жумшалбайт. Абанын нумдуулугун жөнгө салат. Антибактериялык касиетке ээ болуп зыянкечтерди жолотпойт. Келгиле достор, биз үйлөрдүн каражаттары менен таанышып бүттүк. Китептеги үй тиричилиги, үй кантип курулат деген темасын окуп мага айтып жазып бересиңер.